Салам достор, мен каналыма кош келипсиз. Бүгүн сиздерге үйдө ушундай аябай даамдуу, жумшак болуп чыккан жана камырына 10 мүнөт гана убактыңыз кетет, ачыткысыз жасалат. Мына ушул рецептти сиздер менен бөлүшөмүн. Караңыздар, мына ушундай жумшак болуп чыгат, эч кандай айырмасы жок. Ачытылбаганы билинбейт, аркалары дагы мына ушундай сонун болуп бышып, аябай жумшак болот. Андай эмесе рецептти аягына чейин караңыздар. Эң эле биринчи бизге чуңкур идишибизге эч кандай суусуз, таза, кургак идишке 1 жумурткабызды жарып алабыз. Андан кийин мен көз өлчөм менен айтып жатамын. Майонез 3 кашык майонез керек болду. Мына ушундай кылып майонезди дагы кошуп алабыз. Ошондой эле достор, бул пиццада эч кандай тараза керек болбойт. Бар жогун ушундай кашык менен өлчөп кошуп алабыз. Бизге 7 кашык сметана керек болот. Сметананын ушундай коюу жакшынакай 15%лүгүн алып иштетсеңиз болот. Эми баарын жакшылап аралаштырып алабыз. Бири-бири менен биригиш үчүн жакшылап вилканын жардамы менен аралаштырып чыгабыз. Андан кийин жарым кашык туз коштум жана чымчым шекер коштум. Видеодо баары көрсөтүлүп турат. Өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша кошсоңуздар болот. Жакшылап туз менен шекер эригенче аралаштырып алабыз. Андан кийин электен өткөзүлгөн унду кошуп, дагы камырыбызды жакшылап кол менен эмес, вилканын жардамы менен эле аралаштырып, бириктирип алабыз. Унду кошуп алгандан кийин ундун үстүнөн раскрытительди кошуп алабыз жана мына ушундай кылып жакшылап аралаштырып чыгабыз. Духовканын табагына мына ушундай кылып пергамент бумагасын салабыз жана мен бул жерде тегерек форма кылайын деп форманы койдум эле, бирок менде камырым көбүрөөк болгондуктан кайрадан жайып 4 бурчтуу кылып бышырайын деп форманы алып коюп, кашык менен мына ушундай кылып камырды жакшылап жайып чыктым. Бул жерде ортосун кичине жукараак, четтерин кичине калыңыраак кылышыбыз керек болот. Жөнөкөй камырды жайып бышырган пицца сыяктуу кылып. Жана андан кийин менде ушундай сосискалар бар эле, мына ошолорду турап алдым. Мына ушундай кылып баарын даярдап алдык. Мен алдын ала сырды теркадан өткөзүп даярдап койдум эле. Бул жерде мен азыр кетчуп менен эле, майонези жок, кетчуптун өзү менен камырдын бетине сүйкөп чыгамын. Биринчи мына ушундай кылып салып алдым дагы, андан кийин ушундай кистичканын жардамы менен акырындап бетине сүйкөп чыгамын. Акырын сүйкөшүбүз керек, колубуз менен жак катуу баспай, себеби камыр жумшак болгондуктан экөө аралашып кетиши мүмкүн, камыр бетине чыгып кетиши мүмкүн. Ошондуктан колубуздун күчүн салбай, жеңил бетинен сүйкөп алабыз. Кетчупты сүйкөп алгандан кийин эле анын үстүнө сырды салдым. Бул жерде помидор кошсоңуздар дагы болот, өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша. Мен азыр сыр менен эле колбасадан кылайын деп чечтим пиццаны. Каалооңузга байланыштуу помидор же башка дагы нерселерди кошуп бышырсаңыз боло берет. Ушундай сырды себип алгандан кийин, андан кийин барып мен үстүнө колбасаларды тизип чыгам. Мына ушундай болуп даяр болду. Эми алдын ала кызып турган духовкада 15-20 мүнөттө бышырып алабыз. Мына ушундай болуп аябай даамдуу, жумшак болуп бышып чыкты. Эч кандай камыры ачытылбаганы билинбейт.
жөнөкөй ачытылган пиццалардын дагы сону болуп чыгат экен. Мен биринчи жолу жасадым жана бир жасаганымда мына ушундай сон болуп чыкты. Сиздерге дагы жасап көрүүнү кеңеш беремин. Ачытып, убактым көп кетет деп отурбай, мына ушундай тез жасап жана даамын татасыздар. Эгер менин каналым сиздерге пайдалуу болуп жаккан болсо, сөзсүз түрдө менин каналыма катталып коюңуздар жана комментарийге жакшы ой пикирлериңизди калтырсаңыздар, мен аябай кубанычта боломун. Сиздер менен коштошпоймун. Дагы жаңы рецепттерде көрүшкөнчө.